Ички иштер министрлиги милиция академиясынын курсанттарынын видеосу чыккандан кийин кызматтык текшерүүнү баштады. Кыздар аудиторияда отуруп криминалдык багыттагы ырдын фонунда пародия кылышкан. Тактап айтканда ырды коюп коштоо ырдашкан. Жаштардын тили менен айтканда липсинг жасашкан. Бөгөттөлгөн тиктокту колдонгондор жазаланабы же жокпу айтылган эмес. Чүйдө талаадан чыккан өрттөн 2 сарай, 1000 түк чөп күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 ноябрда Токмок шаары менен Чүй районунун чегинде чыккан өрттөн 2 сарай, 1000 түк чөп, 1 чарбалык курулуш, 1 жылмаян жана болжол менен 400 гектар аянттагы камыш, бадал, бак дарактар өрттөнгөнүн билдирди. Тийси жоодон жабыркагандар жок. Токмокко жакын жердеги талаада өрт чыкканы тууралуу маалымат 26 ноябрда саат 12:13 түшүп, өрт 27 ноябрга караган түнү толук өчүрүлдү. Өрт өчүрүүгө 186 кызматкер, 11 өрт өчүрүүчү автоунаа, 2 суу ташуучу машина, 2 дрон, 2 көчмө насостук станса жана 5 мотобомба тартылды. Күндүз шамал болуп, өрттүн аянты кеңейип кетип, тийси жоонун кесипетин жоюу үчүн атайын штаб түзүлгөн. Булак Азаттык. Таиландда суу ташкыны 33 адамдын өмүрүн алды. Катуу жаандан улам башталган суу ташкын Таиланддын 9 провинциясын жана коңшу Малайзиянын 8 штатын каптады. Эки өлкөдө тең 45 миңге жакын адам эвакуацияланды. Таиландда 33 кишинин өмүрү кыйылды. Индонезияда да ушул аптадагы суу каптоо жана көчкүдөн 13 адам каза болду. Малайзияда 1 адамдын өлүмү катталды. Таиланддын эң көп жабыркаган Хатиай шаарында ооруканада 600 бейтап бар. Алардын болжол менен 50-сү жана нурөө бөлүмүндө. Оорукананын 1-чи кабаты толугу менен суу алдында калган. Учурда ошол жактагы бейтаптарды тег учак менен башка жакка көчүрүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 20дай тег учак жана 200дөй кайык тартылган өкмөт билдирди. Расмий маалыматка караганда селден 980 миңдей турак жайга зыян келтирилип, 2,7 миллион киши жабыркады. Метеорологдор катуу жаан-чачын улаанарын эскертип жатышат. Булак Назар Ньюскеji. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Министр Кулубаев Путиндин сапарында мигранттар маселеси талкууланганын билдирди. Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында кыргызстандык мигранттардын маселеси да талкууланды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү, каттоо маселесин азайтуу жана рейстерге түшүп калгандарды чыгаруу боюнча сүйлөштүк. Бул боюнча ички иштер министрлигине жана башкаларга тапшырмалар берилди. Алдыда бул боюнча активдүү иштейбиз. Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарды катаалдатып, улам жаңы эреже талаптарды киргизүүдө. Жыл башынан бери мигранттарга каршы 200 миңден ашык рейд өткөрүп, 160 миңден көп чет өлкөлүк жаранга бул мамлекетке киришине тыюу салганын орусиялык Фонтанка.ру сайты Орусиянын ички иштер министрлигине жана миграция кызматына шилтеме кылып жазган. Андагы маалыматка караганда мындай тыюу быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көбөйгөн. Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 миң мигрант чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыкка алардын 75 миңге кыргызстандык жаран экенин ырастаган. Булак Азаттык. Гонконг шаарында ири өрт чыгып, тийси жоо 13 адамдын өмүрүн алып кетти. Жалын турак жай комплекстерге катарлаш турган бир нече үйдө чулгаган. Комплексте 31 кабаттан турган 8ге чукул бийик имараттар жайгашкан. Батирлердин саны 1900 экени, ал эми жашагандардын саны 4000 кишиге чукулдап бараарын айтышты. Бул Гонконгдогу акыркы 17 жылдагы эң ири кырсык дейишти. Ойлорунан дискотека уюштурган фермер жалгызга айланды. Интернетте ойлордун сүтүн көбөйтүүнүн өзгөчө жолун колдонгон фермердин видеосу тарады. Ал сарайга чоң үн жазыктарын окуп, күн сайын ойлоруна
айрым уйлар колонканын жанынан кетпей концертти кызыгуу менен угуп турушарын айтышкан. Соц тармактарда видео бар тарады. Айрымдар музыка угуп сүт берген уйлар керемет экен деп тамалашса, башкалары эмкиси уйлардын өз плейлисти болсун деп жазып, фермерди бир күндө эле атактуу кылышты. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги единица кылам, салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Кумак шаары жана Чүй облусунун чегарасына чыккан өрт кырсыгы азыркы учурда кечки саат 8:30 чектөөгө алынды. Жалпы жолу менен өзгөчө кылдалар менен иштелген 13 расчет, андан сырткары 4 атайын багыттагы техникалар тартылды. Жалпы жолу менен 161 өрт куткаруучулар тартылып, бүгүнкү күндө 1150 гектардан 400 гектар бүгүнкү күндө күйүп, калгандарын толугу менен сактап калганга мүмкүнчүлүк болду. Жака келе турган болсо, алар ошо ооз деле тура берсин. Бирөөнү момдайла койгула, боякта кат, көрдүм сетиге. Момдайла жарып кирип туруп эле, боякты кубалап, бул жерге бир мырлыкка колтой кармап туруп бергенсиз. Бул жерге болду балабыз.